чоң жардырууга даярдыктын баары бүттү. Сиздин тапшырмаңызды орду менен, убагы менен бүтүрүүгө аракет кылдык. Улуу урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Курманбек Салиевич, сизден жардырууга улуксаат сурайбыз. Урматтуу Акылбек Усенбекович, сиздин докладыңызды кабыл алдык. Рахмат. Жардырууга уруксат берем. Баштаңыздар. Акылбек Усенбекович, угулуп атабы же угулбай атабы? Да бир кайталап койчу. Ваше превосходительство. Урматтуу Курманбек Салиевич, жардыруу болду. Ушундай сөздөрдү көп айтып туруңуз сиз бул жерде. Анан кыргызда жакшы сөз бар, бир баш жакшы, эки баш андан жакшы дейт. Бир Жапаров жакшы, эки Жапаров андан да жакшы болуп атат буйруса. Ошон үчүн ушул темпти кармаңыздар, бул кошомат эмес. Парламентте билесиздер, премьер-министр баш болуп, бардык өкмөт мүчөлөрү ушул борбордук трибунада туруп алып жооп беришкен. 2 сааттап, 3 сааттап. Сиздер дароо эле бияка отуруп алайын десеңер, 5 мүнөттө бутуңар уюп кетесиздер. Рахмат. Рахмат, Камчыбек Кудушевич, эгер мүмкүн болсо сиз отуруп жооп бериңиз, кагаздарыңыз көп экен. Жок, мен туруп эле жооп берейин. Регламент аркылуу. Эч нерсе. Өзүңүзгө ыңгайлуу караңыз. Эч нерсе болбойт. Жан Салиевич, сизге Кудай ден соолук берсин, аманчылык болсун, жакшылык болсун. Ар дайым жадырап, жайнап, жаркырап, жана кыргыздар жакшы каалоолорду айтканда болбоду дегенде ушундай жаштын дагы бирин жашаңыз деп коет. Кемчилигин, Сооронбай Шариповдун кемчилигин көрө албай атам. Коомчулукта айтылган кайрылууларга балким ошол убакытта көңүл бурбай койгондугунан болушу да мүмкүн да. Бүгүн сиз Сооронбай Шарипович Кыргызстанда Манас атанын ордуна Манассыз. Бул эми кыргызча айтканда журт башы деп коет. Журт башы деп коет, аксакал деп коет. Бүгүн президент ошондой ыйгарым укуктары бар, конституция боюнча жалпы эл шайлаган президент. Сыйлай бирөө, сыйлабай, бул биздин президент. Мен ар дайым эл тарапта, анан Садыр Нуркожоев тараптамын деп, башынан бери шайлоого бар электи айтып келдим. Садыр Нуркожоевдун командасы силерсиңер, мен силер мененмин.